Ассаламу алейкум, урматтуу Бак Өстүрүү каналынын катталуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 22 июль 2020 жыл. Малинанын улуу терим аяктап, азыр орто терим башталган убакыт. Орто терим кайсы болот көрсөтөм деп айткан элем өткөнкү видеолордо. Азыр ошол ортоңку терим кайсыл аталат. Ошол боюнча мына тартайын. Мына ал бышып турган малиналардын бардыгы орто бышар малиналар. Мына булар башынан баштап аягына чейин мөмө тиет, мына ушундай. Мөмөлөрү чоң-чоң болот булардыкы. Мына баштан аяк малина. Бул малина эрте жазда чыгып, ремонтат малинадай баштан аяк мөмө бүтүөт. Мынакей жерден чыккан жери башына чейин мөмө. Дагы 15 күн, 1 ай бою мына ушулар мөмө берип турат. Азыр мына бышкандар терилгенден кийин мына коросу турат мында. Мына ушулар отуру бышып турат. Күзгү малина али быша элек. Күзгү малина азыр гүлдөө учурунда турат. Азыр аны да көрсөтөм. Мына ушул малина бышып бүткөндөн кийин кыркылып ташталат. Азыр элдер кыркып баштады. Эски сөңгүктөрдү кыркып башташат. Булар кайсылар кыркылат? Мынакей алдыбызда эски бутактар көрүнүп турат. Мына ушулар кыркылып ташталат. Себеби мынакей көрүңүздөр, мында мына бир бутагында мына эчтеке жок, мынакей. Эчтеке жок. Бышып бүттү. Эми булар кыркылып ташталат дагы күзгү малинага даярдык көрүлө баштайт. Азыр көрсөтөйүн. Мынакей арылар чаңдаштырып атат күзгү малинанын гүлдөгөн убагы. Өткөндө көргөнсүздөр, июнь айында буларга чеканка жасаганбыз. Чеканка жасагандан кийин мынакей чеканка жасалган жеринен 2 штук өсүндө өсүп чыккан мына. Мына көрүп атасыздар. Азыр орто терим терилип атат. Орто бышар кандай экен? Жакшы. Орто бышар малинанын кызуу убагына келген убакыт. Мына достор, көрүнүп турган малинанын баары орто бышар малинанын бышканы. Мына достор, сиздерге орто бышар кайсы орто бышар малиналарды көрсөттүм. Буюрса күзгү малинаны дагы көрсөтөм деген ойдомун. Саламатта туруңуздар. Оорубаңыздар.